Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сераж Адилов. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер үчүн акыркы бир жумадагы эң туура, пайдалуу маалыматтарды айта кетели. Андыктан каналга катталып, комментарийга өз оюңузду жазганды унутпаңыз. Эң маанилүү жаңылыктардан 1 декабрдан баштап Москва шаарында Внуково, Шереметово, Домодедово жана Жуковская аэропортторунда жана ошондой эле Оренбург шаарындагы өткөрүү пропускунда дактилоскопия жана сүрөткө тартуу процедуралары башталат. Бул маалыматтын эч кандай коркунучу жок, дүүлүккөнгө кажет жок. Анткени Россия Федерациясында 1 жылдан бери ушул процедура планданып келаткан болчу. Жана ошондой эле манжа изин алуу жана сүрөткө түшүү бул эч кандай коркунучу жок процедура, урматтуу мекендештер. Эскертип кетчү нерсе, манжа изин алуу, дактилоскопия жана фотографирование, анан медицинский осмотрдан өтүү 3 процедурасын Сахарова айыл аймагынан өтөсүздөр. Манжа изин алуу, дактилоскопия өмүрүңүздөрдө бир эле жолу өтүлөт. Жана ошондой эле медицинский осмотрдан өтүү бул жыл сайын өтүп туруу зарыл. Мындайча айтканда, дактилоскопиядан бир жолу өтөсүздөр өмүр бою, а медицинский осмотрдан өткөндөн кийин 1 жылга жарайт, Кыргызстанга кирип чыгып кайра жүрө бересиздер мекендештер. Ошонун мөөнөтү бүткөндөн кийин 1 ай убакыт берет. Мөөнөтү бүткөндөн кийин 1 айдын убакытынын ичинде Сахарова айыл аймагына барып, кайрадан медицинский осмотрду өтүү зарыл мекендештер. Дагы бир жаңылык десем да болот. 2021 жылдан бери Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги менен Россия Федерациясынын многофункциональный миграционный центрдин руководствосу сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан. Жакын арада ошол сүйлөшүүлөр ишке ашып кетиши мүмкүн. Бул дегени ошол многофункциональный миграционный центр Кыргызстанда Ошто жана Бишкекте ачылышы күтүлүүдө. Эгерде ачыла турган болсо, Россия Федерациясында Сахарова айыл аймагына барбай эле Кыргызстандын территориясында туруп, дактилоскопия менен жанагы медицинский осмотрду тапшырганга мүмкүнчүлүк болот. Мен ойлойм, бул процедура Кыргызстандын жарандарына, Кыргызстанга келе турган болсо, өтө ыңгайлуу көрүнүш болуп эсептелинет. Ошол себептен жакшы ниет кылып Кыргызстанга ачылып калуусуну каалайлы мекендештер. Урматтуу мекендештерим, дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. 5-февралдан жаңы мыйзам күчүнө кирет деген маалыматтарды айтып келе жатабыз. Ал нерсенен эч кандай коркуунун кажети жок. Болгону 3-4 Россия Федерациясында документ бар. Аны жасоо деле өтө кыйын эмес. Дактилоскопия, медицинский осмотр, регистрация, анан эң башкысы трудовой договорду тактап коюңуздар. Ушул 4 документ менен Россия Федерациясында жүрүү кыйын болбойт мекендештер. Ушул документтердин жоктугунун айынан реестр контролируемых лицке түшүп калышыңыз мүмкүн жана 5-февралдын мыйзамына жараша Россиядан депортация болуп кетишиңиз мүмкүн, урматтуу мекендештер. Эгерде Россия Федерациясында көп убакытка жашап эмгектенем деген планыңыз бар болсо, азыркы учурда 2-3 ай мөөнөт бар. Ошол мөөнөттүн ичинде документтериңиздерди тактап алыңыздар. Айта кетчү нерсе, Россия Федерациясынын компетенттүү органдары маалымат берип атышат. 71 миңге жакын Кыргызстан жарандары азыркы учурда ошол реестр контролируемых лицке түшүп калган мекендештер. Ал жөнүндө дагы 5-февралда мыйзам күчүнө киргенде мен ойлойм так маалыматтар чыгат. Россия Федерациясынын президентинин катчысы Песков мындай деп атат: Россия Федерациясына сөзсүз түрдө мигранттар керек, жана ошондой эле Россия Федерациясы азыркы учурда демографический кризисте турат дейт. Бул кандай мекендештер? Мындайча айтканда, Россия Федерациясынын территориясы өтө чоң. Дүйнө жүзүндө 1-орунда турат. Бирок калкынын саны өтө аз. Ошол территорияны өздөштүрүп жана алдыга жылдырып өнүктүрүү үчүн сөзсүз түрдө мындайча айтканда рабочая сила же калктын санынын өсүүсү зарыл. Россия Федерациясында калктын санынын өсүүсү өтө төмөнкү деңгээлде жүрүп атат жана ошондой эле азыркы убакыттагы инфраструктураны кармап туруу үчүн дагы мигранттар керек, урматтуу мекендештер. Эч качан мен ойлойм Россия Федерациясы мигранттардан мындайча айтканда отказ бербейт. Болгону ошол мигранттардын өзүнүн мамлекетине келаткан мигранттарды контролдоону, тем более азыр согуш учурунда контролдоону туура көрүп атат, урматтуу мекендештер. Мекендештерим, эгерде сиздер Москва шаарында Россия Федерациясында эмгектенип атсаңыздар, сиздерге туура юристтердин кеңеши керек болуп же жардамы керек болуп калган болсо, анда мен сиздерге номерибизди калтыралы. +7 916 312 0033 номерине кайрылып, юридикалык жардам, юридикалык көйгөйлөрдү чечсеңиздер болот. Бардык юридикалык көйгөйлөрдү чечкенге жардам беребиз. Жана бизде бир 4-5 компетентный юристтер бар. Ошолор маселеңиздерди чечип берет деп ишенем, урматтуу мекендештер. Ушуну менен биздин кыскача жаңылыгыбыз аяктады. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк басып, комментарийга жазып коюңуздар. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта калыңыздар.